Кудаларга 12 кой союп түштөндүрүү же ресторанга 600-700 адам чакыруу кызыктуу оюндун приздерине алтын жана кымбат буюмдарды коюу, ошол эле учурда күйөө келиндердин көрүндүгүн баалоо, булардын баары акыркы мезгилдерде той догаша чаап бараткан салттарга айланууда. 120 тамактын түрү менен Таластан келген куда-кудагайларды түштөндүрмөнү. Эл арасында чакан жана ысырапкерчиликсиз той өткөрүп, үлгү болгон үй бүлөлөр сейрек кезишет. Жакында эле үйлөнүү үлпөтүн өткөргөн жаш окутуучу Адилет Усенов чакан той форматын тандап алган. Албетте ага биринчи кезекте апасы каршы чыгып, жайыл дасторкон жазуу керектигин айткан. Ага карабастан эки жаш макулдашып, экономдуу той өткөрүп, каражатты чет өлкөдөн эс алууга жумшаганды туура көрүшкөн. Биринчи эле үй бүлөм биз апам айтты, башкалардын тойлорунда көрүп жүргөнбүз, алардын тамак аштарында жеп жүргөнбүз, биз дагы чоң той өткөрөлү деген планды, идеяны берди. Бирок биз апама туура түшүндүрүү менен бирге чакан тойду туура мындай ысырапчылыктын алдын алуу максатында туура түшүндүрүү менен чакан той өткөргөнү макул болду апам. Анан мен менен чогуу үйлөнгөн досторуму менен кийин маектешип барлашып калганыбызда алар бир канча бир суммага карыз болуп калдык деген маселелерди айтышты. Мына ошондон кийин мен жубайым менен болгон акылдашууда өзүмө ыраазы болуп чечимге. Анан дагы бир ойлоп калдым, ошол чоң той өткөргөндүн оюна эки жаш жакшы бир жакка барып, өздөрүнө дем күч берип эс алып келсе аябай жакшы болот деп. Учурда коомчулукта түштөндүрүү кызуу талкууларга жем таштоодо. Этнографтар ал салт эмес, каада экендигин айтышат. Тарыхына токтолсок, мурдагы заманда кудалар алыстан ат минип келишкен жана автоунаа болгон эмес. Мындан улам келген кудалар түнөп калышкан, той өткөргөн адамдын туугандары кудаларга сыйырмат көрсөтүп, эртеси түштөндүрүшкөн. Бул кудаларга көрсөтүлгөн каада. Бүгүнкү күндө ага зарылчылык жок экендигине карабай, салт катары калыптандыргандар бар. Козу гриль бердик. Ошондой эле 20 бүтүн чучук тарттык, ар бирине 20 адам келсе, ар бир кудасына бирден бүтүн чучук тартышы. 20 мисалы үчүн жанагындай тоок грилдин тартылышы, ошондой эле форелдердин тартышы ар биринин өзүнчө. Бул албетте бул Кыргызда өтө эле ашап кеткен болгон эмес мурда. Дагы ушул жаңы формасы мындай да. Эмне кылайлык, мына 13 коз болду, 15 коз болду. Эмне кыла, баарын сой береликпи? Эми ал түштөндүр деген союш деген сөз да. Союп түштөндүрүшүң керек да. Ошондуктан жок, эгерде каласаңар жүктөп берелик алып кеткиле акырын деп күйөө менен келингечи деген формалар деле бар азырчы мында. Жаңы формалар деген мааниси ушундай да. Эми туура бул өтө эле азыркы мезгилде шаарда өткөргөндө аша чапкандык болуп кетет туура. Тойлордун форматын өзгөртүү демилгесин көтөрүп чыгып, бир катар тамадалар менен анын үстүндө иштеп жаткан белгилүү ишкер Аскар Салымбек дагы тойдогу ашыкча тамак ашты өзгөчө сынга алууда. Ал үлгү катары элге белгилүү байлар экономдуу той өткөрүшү керек деп эсептейт. Тойкана менен эле медцентрлер ачылып атат азырчы. Чын. Карап көрсөңүз, тойкана канча ошол тамак ичебиз, анан эртеси кайра больницага барып атабыз. Курсактын майрамы болуп эле, курсактын майрамы эртеси анан кайра терс таасирин берет экен да, ден соолукка сразу урат экен. Анан ошону биз түшүнбөй эле, анан ошого баягы азыркы баягы өзүбүздүн менталитетибиз ушундай болуп, анан жанагындай үйүп атпайбыз. Изилдөөчүлөрдүн баамында Кыргызстанда бир жыл ичинде 500 миңден ашуун үй бүлө чоң кичи маарек өткөрөт. Ага жумшалган акча өлкөнүн тышкы карызына тете деген божомолдор бар. Ал эми той аш өткөрүү үчүн банктан насыя алуу боюнча Ош шаары алдыңкы сапта турат. Абдумалик Базарбаев, Роза Ахматжан кызы, Шахрух Иманжанов, Ош ТВ.